Кыргызстандыктарга негизде мекендештерге, чет жерде жүргөн мигранттарга же болбосо Кыргызстанда жүргөн мекендештерге миграция министрлиги керекпи? Же кереги жокпу? Ушул боюнча жакында Жогорку Кеңештин депутаты Чырайлуу айым Эльвира Сурабалдиева маселе көтөрдү. Негизде бул суроо көптөгөн мекендештерибизге, чет жерде жүргөн мекендештерибизге негизде суроо жаратат. Ошол видеону азыр көрүп коюңуздар, андан ары сөз улантат. Ушул бизде эмгек министрлигинин эмне кереги бар? Пособияларды Айыл банк бар, Элдик банк бар. Ошол вы просто посредники. Ошол жактан да бердирип койгула. Миграцияны өзүнчө бөлгүлө. Анткени ички миграция, сырткы миграцияны бир ведомство кыла. У нас миграция в конце любого ведомства канча жылдан бери Минздравкада коштук. Тияка бияка кошуп атасың, аянда хвостик менен калып атат, каралбай атат да. Ошондуктан эгер моундай раздутый ведомство, эң жөнөкөй мыйзамга жардам бере албасаңар, анда полномочияңарды бергиле эки банкка. И все, посредник болбой. Вы здесь четко должны, Мирлан мырза, бул сизге эмес, сиз жаңы келдиңиз. Бирок жетекчилигиңиздерге айтат элем. Жанакы пособияларды бергенде так жеңил, жашоосун жеңилдетип албасаңар, анда давайте кыскартайлы. Мына парламентте 90 депутаттын баарына пособие боюнча арыз мудар келип атат. Баарына деген жанакы арыздангандары дейт, документтер чогулткан чакта адам карып өлүп калат болуш керек деп. Ошонун баарын сможете реформировать? Вы же с финансами работали, вы профессиональный, опытный финансист. Я прям именно к вам обращаюсь. Разберитесь, там у вас такой бардак. Негизде ушул эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги Кыргызстанда ошо пенсионерлерди, балдарды, жетим балдарды көбүнчө муктаж болгон адамдарды жана мигранттарды көзөмөлдүү алдыңкы бир министерстволордун бири. Буга чейин ошо миграция жаатын бир нече министрликке бөлүп коюп, бирок менин жекече оюм. Негизи чет жерде жүргөн мигранттарды ошо тышкы иштер министрлигине берүү абзел деп ойлойм. Себептен тышкы иштер министрлигинин өкүлдөрү, алар дипломат деген статусу бар. Анан кийин ар бир мекемеге кирип туруп, ошол нота аркылуу көп маселени чечүүгө да укугу бар. Болгон деле элчиликтин жана консулдук бөлүмдүн штатындагы көбөйүш керек. Ички миграцияны болсо, менин оюмча, ички иштер министрлигине, орусча айтканда МВДга бериш керек. Себептен баарыбыз эле Бишкек шаарында, Ош шаарында көрүп атабыз, Бангладеш, индустар, пакистандар, өзбектер келет дагы, аларды көзөмөлгө алган киши жок. Россия Федерациясында мигранттардын аркасынан полиция кызматкерлери дайыма көзөмөлдө. Метродо болобу, көчөдө болобу, таксиде кетип баратса дагы, Кыргызстанда болсо андай азырынча жагдай жок. Эгерде ошо тыштан келген мигранттарды Кыргызстанга келгенде МВД көзөмөлгө алып туруп, тышта жүргөн биздин мекендеш мигранттарды тышкы иштер министрлиги өзүнүн алкагына алса, негизде жакшы болмок. Жакында эле ошол Эльвира айым Россия Федерациясынын Кыргызстандагы элчиси Сергей Иванович Вакунов менен жолугуп, ошо мигранттар жөнүндө, биздин мекендештер жөнүндө жеңилдетип бергиле, стратегиялык өнөкпүз, Евразия экономикалык бирикменин өкүлдөрүбүз деп бир сыйра жолугушунда, расмий жолугушунда суранып кетти. Менин оюмча жыйынтык болот деген ойдойбуз. Сак саламат болуңуздар, маалыматтар болсо айтып берабыз. Силер менен Кыргыз диаспора кеңеши төрагасы мен Кубанычбек Осмонбеков. Ийгиликтер болсун. Урматтуу мекендештер, Кыргызстанга барыбыз эле тыйын которобуз, бирок ошону утуш менен которуңуздар. Компаньон банкы 1 миллион сомду акция катары уюштуруп жатат. Ондогон техникалык белектер жана утуучуларга 100 000 сомдон байге катары 20 марттан баштап 30 июнга чейин акцияга катышууну чакырып жатат. Эң негизгиси компаньон банктын приложениясынан тыйынды алыш керек, же отделениясынан тыйынды алыш керек. Кимдин көлөмү көбүрөөк болсо, ошо 1 миллион рубльдук утуштун ээси болуп калат. Баары эле которосуздар, утуш менен которуңуздар.